Көп карлыкта жана орто жашта кезиккен оорулар жаш кезде эле башталат. Өзгөчө студенттик учурда аябай жакшы көңүл буруу зарыл. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, биздин биринчи байлык ден соолук подкастынын угармандары. Жаңы жылыңыздар менен биздин коногубуз Бишкек студент поликлиникасынын башкы дарыгеринин орун басары Чолпон Бекбаевна Жумабаева. Кош келиңиздер. Чолпон Бекбаевна, жаңы жылга карабай өзүңүздүн отпускаңыздан убакыт бөлүп бизге келгениңизге чоң рахмат. Чолпон Бекбаевна, өзүңүз тууралуу бир кыскача айтып кетсеңиз. Дагы бир жолу кутмандооңуздар менен биринчиден ошо кыргыз элин биринчи байлык ден соолук подкастынын көрүүчүлөрүн кирип келген 2026 жаңы жылыбыз менен куттуктап кетейин. Жаңы жылыбыз эң негизги баарыбызга ден соолук, узун өмүр, жаңы ушул кирип келген жылкы ат жылын баардыгыбыз эми элдердин айтымы боюнча ата адамдын канаты деп жакшы жыл деп божомолдоп жатышат. Ошондой эле болуп жакшы жылдардан болсун демекчимин. Андан кийин өзүм жөнүндө айта кетсем, биздин Кыргызстанда Бишкек шаарында бир эле ушу шаардык студенттердин поликлиникасы бар. Ошол поликлиникадан директордун орун басары болуп эмгектенем. Кайсыл жерден билим алдыңыз, устаздарыңыз ким, кесибиңиз боюнча кимсиз? Мен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын 2006 жылы тапшырып, 2012 жылы дарылоо факультетин аяктагам. 2012 жылдан 14 жылга чейин ординатура, акушер-гинеколог кесибим боюнча дарыгер акушер-гинекологмун. Ошол 2014 жылы окууну ординатураны бүткөндөн баштап эле ошол поликлиникада иштейм. Ал кезекте акушер-гинеколог дарыгери болуп иштечимин. Андан кийин УЗИ дарыгерин, УЗИ окуусун дагы бүтүп, гинеколог жана УЗИ дарыгери болуп эмгектенгем. 2022 жылдан баштап ошо директордун дарылоо иштери боюнча орун басары болуп эмгектенип келем. Сиз эмне иш кыласыз, аяктан кандай иштерди аткарасыз? Бизде эң негизгиси бул административдик жумуш, бирок бүт поликлиникадагы негизи бүт жумуштарды ошо биз карайбыз. Анткени бизде поликлиника болгону менен бөлүмдөр көп. Бул гинекология бөлүмү, стоматология бөлүмү, ЛКО деп коебуз, узкий специалисттери, баягы невропатолог, хирург, лор, окулист жана башкалар, лаборатория бөлүмү. Ушул бөлүмдөрдүн баардыгынын иштерин үстүнөн карап, ошол иштерди контролдоо. Баягы билесиздер да, бүт эмеге биз жооп беребиз. Администрация, директор жана директордун орун басары дегендей жетектейбиз. Негизи биз көнүп калганбыз да, оорулардын көбүнчөсү эле мындай орто жашта, орто куракта же болбосо карыгандар эле ооруйт депчи. Студенттер жашта алар эмнеси ооруйт же сизге келип турабы? Кайсы оорулар менен кайрылышат? Ооба, негизи баардыгыбыз ошол сиз айткандай оорулар орто жашта же узгайган убакта келет деп көнүп калганбыз. Бирок азыр баардыгыбыз эле билебиз, оорулардын баардыгы жашарып жатат. Азыр жада калса студенттер арасында инфаркт, инсульт дегендер дагы кездешкен учурлар бар. Ошондуктан баягы бул жашоонун азыркы замандын эмесине ылайыкпы кандай десек, оорулар дагы жашарууда да. Анткени мурункуга салыштырмалуу азыркы кезде бизде экология, образ жизни деп коебуз го, ошолордун баардыгы эми өзгөрүлүп атпайбы? Жеп аткан тамак ашыбыз, дем алган абабыз, смог деп атабыз, ошолордун баардыгы бул студенттердин ден соолугуна дагы таасир койбой эле. Ошолордун баардыгынын таасиринен айлана чөйрө, тамак аш, жаштардын ошо алып жүргөн жашоосу, образ жизни, ошонусунун баардыгы таасир тийгизип жатат го деп ойлойм. Мисалы үчүн смог үчүн эмне илдеттер менен сизге кайрылышат? Аны менен бизге кайсы баягы эле эме деп коебуз,
болезнь верхних дыхательных путей деп. Бул жанагы жөтөл, дем алуу органдарынын сезгенүүлөрү. Анткени өпкөбүзгө ошолор таасир тийбей койбой эле да. Негизи эле бул бизде студенттер арасында дагы ушул оорулар көп кездешет. Бул муга вирустук дагы оорулар кирет, сезондук, билесиз, ОРВИ, жанагы грипп оорулары. Бул жазында, анан күз-кыш айларында. Азыр дагы айрыкча акыркы кайсы айдан баштап, октябрь, ноябрдан баштап өтө учур болуп атпайбы, эпид ситуация деп коебуз го. Дарыгерлер мисалы айрыкча жаш балдар арасында көп ооругандар көп болуп, бул 3-чү балдар ооруканасына, инфекциялык ооруканада врачтар жетишпей, өздөрүнүн врачтары жетишпей, ушул үй бүлөлүк дарыгерлердин, ССМдер, поликлиниканын врачтары ошол жактарга күзөтчүлүк кылып жаткан кез. Башка ошо поликлиниканын семейный врачтары жетишпегендиктен биздин поликлиникандагы врачтарын ошол жакка кезекчиликке жиберип жаткан учурубуз, майрамга, жаңы жылга эч нерсеге карабастан. Ошондо эң көп студенттер кайрылган илет бул сезондук инфекциялар. Инфекциялар, ооба. Булар ошо эми баягы ОРВИ болгон үчүн, сезондук эме болгон үчүн ушулар биринчи орунда турат деп айтсак болот. Андан тышкары бул студенттерде бүт башка оорулар деле кездешет. Жүрөк оорулары, көз оорулары, миопия деп коебуз айрыкча. Анткени азыр анын кесепети баягы эле смартфондор, баарыбыз жакшы көрүп колдонгон телефон, ноутбук. Азыр айрыкча 21-чи кылым болуп, жашоонун талабы цифровизация болуп калды. Бардыгыбыз эле жумушта деле электрондук деп эле жада калса, мурунку жазган амбулатордук карталарыбыз да азыр жазбай калбадыкпы? Бүт бардыгы эле компьютерде болуп калбадыбы? Цифровизация деп. Бир жагынан жакшы болсо, экинчи жагынан баягы ден соолугубузга деле мындай зыянын келтирбей койбодо да. Жаштар айрыкча күнү түнү отурушат бул смартфондордо. Үйдө жаңы төрөлгөн балдарыбыздан баштап эле чоң ата, чоң апаларыбызга чейин эле ушу телефондо отурмайго. Анын ошо бул көз оорулары көп бизде. Андан тышкары баягы эле ошодо дагы кечке мындай түз эмес бүгүлүп отургандыктан сколиоздор көп кездешет. Ошо көз оорулары, өздөрүнүн тубаса жүрөк оорулары дагы бар. Дагы негизи эле студенттерде деле бул чоңдордо кандай оорулар кездешсе, ошол оорулардын бардыгы эле кездешет. Гастрит азыр канча кездешип турат? Гастрит деле көп кездешкен оорулар. Анткени ошо сиздердин маалда кандай эме болсо, азыр деле жада калса наоборот даже көбүрөөк болуш керек. Анткени азыркы учурда фастфуд деген аябай өнүгүп кетпедиби? Түрлөрү көп. Анан азыркы заманда жаштар дагы баягы көп иштешет. Кээ бир жаштар мисалы баягы бул дагы жашоо талабы болуп, өздөрү аргасыздан окуусунун контрагын төлөйбүз деп күндүз окуп түнкүсүн иштесе, кээ бирөөгө ошол тамакты жеген кызык. Үйүндө мисалы үй шартында жакшынакай эле ата энеси менен жашап деле үйүндө апалары тамак даярдаса дагы аны эмес, именно ошол фастфудту жеген кызык болот го. Анткени фастфудту баарыбыз эле билебиз кандай даамдуу, тез бышкан тамактар даамдуу сезилип, ошону кээ бирөө мындай мода катары дагы жеп эметкен учурлар кездешет. Анан албетте баягы эле ашказан, ич агарды оордулар, анын арасынан ошо гастрит эң ири кездешкен оорулардын бири болуп саналат. Негизи мен өзүмдү эстеп кеттим. Бизде деле ушундай жечүбүз да. Анан ал учурдагы тамак аш индустриясы, азыркы учурда тамак аш индустриясы өзгөрбөдүбү? Ушундан бери эсептесем 20 жыл өтүптүр да. 20 жылдан бери аябай өнүгүп, азыр уже тамак аштарды башка бир технология менен жасап атышат. Ошондуктан балким гастрит мурдакыдай эмес, азыр андан дагы катуу агрессивдүү болуп. Ооба, анткени биз баягы медиктер билебиз, канчалык тамак тез бышса, ал ошончолук зыяндуу. А бул фастфудтардын баардыгы эле тез татымда, тез быша турган, тез даярдала турган тамактар. Анан азыр
ушул эме дегендер да көп болуп кетти да. Микроволновый печ деп коебуз го. Ошол жактарда тамактарды жылытып, ал дагы баягы эле бат жылыта турган. Искусственный да эми мисалы кадимки өзүбүз үй шартында газ эмеде тамакты жылытканда ал табигый түрдө жылып, негизи ошондой болуш керек да шарт. Биз болсо жумушта деле, кайсы жерде болбосо, мисалы азыр көчөлөрдө деле ушул эле фастфуд саткандар, дүкөндөрдө баягы тамак аш кайсы жерде эмне сатылса, ошону жылытып бериш керекпи деп эле баягы ошо микроволновка бардыгында эле бар, анан ошого салып берип эле канча бир секундта даже, минутада эле тез эле жылытып бере калышат. Ал жакта ал пластикалык идиште жылытылат. Анан ошонун бардыгы эле биздин ден соолугубузга зыянын келтирип жатпайбы тилекке каршы? Тилекке каршы бул микропластика дагы аябай чоң көйгөй да эсептелет. Биздин шартта дагы бул аябай көп колдонулушат да. Бул аябай чоң көйгөй, муну айтпай койгон болбойт. Андан дагы башка дагы бир көйгөйлөр бул чылым чегүү жана энергетиктерди ичүү. Ошондо кесепеттери менен келген учурлар болобу? Албетте. Бул азыр биздин жаштар арасындагы дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири десек болот. Анткени аны деле биздин жаштар баягы мода катары көрүшөт. Азыр айрыкча бул электрондук сигареттер мындай күч алып кетти десек болот да. Тилекке каршы ушу мени эмне өкүндүрөт? Бул биздин кыздардын көп ошону колдонуп кеткендиги да. Анткени кыздар бул биздин келечектеги энелер да. Булар биздин келечектеги энелер болуп, тукум Кыргызстандын мисалы санын көбөйтө турган. Бул энелер гана эмес, эми баягы балдар деле ата болуп, анан бирок баягы энеге, айрыкча ошо кыз кишиге бул жаман эле көрүнүш деп ойлойм да. Анан ошону баягы жаштар азыр последствия деп коебуз го. Ошонун кесепетин мындай ойлонушпайт да. Азыр кээ бирөө жана мода катары, ой, бир-эки проба кылып, анан токтотуп коем деп баары эле башталганда ошентип башташат да. Анан өздөрү кайра зависимый болуп эле анан ушу эмен электрондук сигареттер аябай өнүгүп кетти да. Анын кесепетинен баягы эле жүрөк оорулар, энергетикалык ичимдиктердин дагы ошо кесепеттери, жүрөк оорулары көп. Бул дагы болсо, бул азыркы жаштардын биздин эки эмеде кабыл алсак болот да. Кээ бир баягы студенттер айласы жок, өзүнүн окуусуна акча төлөйбүз, контрагын төлөйбүз деп күндүз окуп, түнкүсүн иштеп, анан баягы сессия учурунда модуль тапшырыш керек, экзамен тапшырыш керек деп эмне кылышат? Ошол энергетиктерди ичип алып эле, аны бир банкадан дагы эмес, бир нече банканы ичишет да. Ошону ичип алып баягы бара беришет. Анан ал албетте бир эле банкадан эмес, аны канча бир банканы ичип, ошо канча бир күн пайдалангандан анан баягы эмне болот? Жүрөккө күч келип, тахикардия, жүрөктүн бат согушу. Анан ошондой даттануулар менен бизге кайрылышат. Кээ бирөө жада калса окуу убагында эс учун жоготуп коюшуп, ошол эле группалаштары көтөрүп келишкен учурлар кездешет. Анан баягы сурап келсең, анамнез чогултабыз го биз медиктер. Сурап келгенде эле баягы бала же кыз эмне дейт? Канча күндөн бери ал нормалдуу тамак иче элек, уктай элек, эмне десе сессия, анан ошол энергетикалык ичимдиктерди ичкен. Анан ошонун баарынын кесепетинен тилекке каршы ушундай жыйынтыктарга келебиз да. Азыркы биз айтып кеткендин баардыгы бул көп мындай адат, жаман адат болгон, жаман эмес уктаган. Бул дагы биз контролдосок болот. Жара эмес уктапты. Вредные привычки дейбиз да. Же болбосо тамак туура эмес тамактанган, же болбосо мындай чылым, электрондук чылымдарды чеккен, же болбосо энергетиктерди ичкен. Мунун баардыгы өзүнүн көз каранды, өзү кааласа ошолорду ичет, каалабаса ичпейт. Ошо өзүнө өзү мындай кол салуу деп. Негизи баягы
ден соолук деле ар бир адамдын өзүбүздүн колубузда да. Жанагы айткандай эле образ жизни деп атпайлыкпы, өзүбүзгө өзүбүз тандайбыз, туурабы? Ичебиз десек ичебиз, ичпейбиз десек ичпейбиз. Бирок эмнегедир жанагы запретный плод сладок дегендей ата энелер чоңдор ушуну бул жаман нерсе, муну ичкекке болбойт, чеккенге болбойт деген сайын кызыгуу тескеринче мындай эме болуп ошону кызыга бересиң го. Ошон үчүн балдарды мындай жакшы сөз бар го, баланы тарбиялаш үчүн аны баланы тарбияла эмес, өзүңдү тарбияла деген. Чынан үйдө чын эле бала сени көрүп, сенден үлгү алып, ошону көрүп мисалы чоңоет да. Анан ата энеси ичпесе, ата энеси чылым чекпесе, эми редко деп ойлойм да, мындай ошо ата энелери эсиле туура багыт алып барып, ошондой туура өздөрүнүн баласына көрсөтсө, ошо көп эле үй бүлөлөрүнүн ошондой балдары деле туура эмеде чоңоюшат да. Анан эми арасынан чыгат албетте. Ата энеси ичпеген, чекпегендердики деле азыркы жаштар. Анткени азыр эми жаштар дагы аябай эме болуп атпайбы? Продвинутый. Анан бизде эмне интернет баарыбызга доступен, көп нерселерди көрүшөт, баягы кинолордон көрүшөт, интернетте бүт жакшы дагы жаман дагы маалыматтардын баардыгы бар. Анан жанагындай мисалы колунда бар адамдардын балдары эмне кылат? Кызыксыз жашоосун кызыктуу кылыш үчүн түнкү клубтарда жүрүшөт. Анан аларга эмне керек? Эс алуу, развлечение. Анан баягы эле ошол электрондук сигарет, ичимдиктерди, жада калса наркотиктерди эме кылышат, проба, кызыгып көрүшөт да. Кандай экен бул, эмне экен депчи. Анан тилекке каршы анан ошо кесепеттери кандай болоорун, баягы ар бир нерсенин адам баласы мындай кесепетин ойлонуш керек да. Ушунун аягы эмне менен бүтөт? Жыйынтыгында бул мага эмне алып келет? Пайдалуу, зыяндуу? Баягы баарыбыз эле жаш болгондо ал нерсени ойлонбойбуз да. Мен азыр жашмын. Ой, организм молодой, баарын көтөрүп кетет деген түшүнүк да жаштарда. Ал оору менен оорубайм деген түшүнүк. Бирок андай эмес. Ден соолукту дагы башынан өзүбүз туура көңүл буруп, өзүбүзгө жакшы көңүл буруп, ошону туура тамактанып, спорт менен машыгып, эми спорт менен машыгып десе эле бул сөзсүз эле жанагы спорт залдарына барып, ай сайын абонемент алып, канча миңге ошол акча коротуу эмес. Бул жөн гана бир күндө таза абада 20-30 мүнөт сейилдесе деле, үй шартында деле баягы көнүгүүлөрдү жасаса болот. Адамда негизи бардык нерсеге жана желание дейбиз го, каалоосу болуш керек. Каалоосу бар адам, бизде андай деле студенттер бар. Шарты жок болсо дагы азыр баягы эле ошо ютубтан, интернеттен үй шартында көнүгүүлөрдү жасап эле ошентип спорт менен деле машыкса болот. Жада калса жана гантелдер деле жок болсо эмне кылат? Баклажкаларга кумдарды салып алып, ошону деле гантель кылып, баягы кылам деген адам жолун табат да. Ошентип деле өздөрүнүн ден соолугуна кам көрсө болот. Туура тамактануу десе деле бул дагы сөзсүз эле жанагы кымбат баалуу продуктылардан же азыр акча болсо бар да баарын эле даяр ошо туура тамактануунун программасы менен бир жумалык атайын рациондор, менюлары бар. Баягы колунда барлар ошону алып жегендер бар. Андай жок болсо деле доступный болгон продуктыларды алып эле үй шартында деле бышырып жесе болот. Ошолорду үйрөткөн, ошолорду жолдорун көрсөткөн программалар сизде барбы? Мисалы үчүн бир диетолог болобу же ушундай бир тренер болобу, ушундай көнүгүүлөрдү көрсөткөн же муну ушу поликлиникадагы жөнөкөй терапевттер эле айтып коебу? Негизи бизге көбүнчө эми баягы студенттер келгенде эле биринчи терапевт, дарыгерлер кабыл алат да. Андан ары анан баягы ошо даттанууларын сурап, анан жана узкий специалисттерге керек болсо невропатологобу же лоргобу даттануусуна жараша
консультацияга жиберишет да. Бирок негизги эле биринчи кабыл алган бул терапевт дарыгерлер. Анан албетте баягы гастрит ушундай эмелер боюнча терапевттер өз кеңештерин берет. Атайын бизде диетолог деген бизде штатта дагы жок, андай бизде иштеген чындыгында дарыгерибиз жок. Бирок бизде кабинет укрепления здоровья деген бар. Ден соолукту чыңдоо бөлүмү болуп калат. Анан ал жакта бизде ошон үчүн ар кандай ушу темаларда аккордтук күндөргө жараша лекциялар окутулат, тегерек столдор болуп турат, КВНдер, мисалы эң чоң мындай күндөр бул мисалы 1 декабрда, баарыбыз билебиз, ВИЧ-СПИД менен каршы күрөшүү. Ошолго ар бир могу чоң вуздардын студенттеринин арасында КВНдер өтүп турат. Алар студенттер өздөрү ушул темада бир нече сценкаларды даярдашат, стен газеталарга тартышып, абдан кызыктуу өтөт. Сонун эмелерди көрсөтүшөт да. Анткени азыр интернеттен жакшы маалыматтарды алса болот да. Демек сизде дагы ошо программа боюнча бир жылдык эмеңиз бар экен мындай. Ооба. Бизде ошол куз специалистибиз бар, атайын. Алда атайын ошо 1 жылдык жылдын башында ошол аккордтук күндөргө карата программалар, анын өзүнүн планы түзүлөт. Аны бир сыйра биз карап чыгабыз, директор карап чыгат, анан баягы ал бекитилип, ошол боюнча иш алып барышат. Байма-бай студенттер ошол окуу жайларда бизде лекциялар окутулуп турат. Андан тышкары биздин өзүбүздүн поликлиниканын ичинде телевизорлор коридорлорубузда илинип турат. Ошол жакта видео роликтер күнүгө ошондой көрсөтүлүп турат да. Азыр мисалы үчүн көп адамдар ушу телевизорду деле көрбөй калышпадыбы? Поликлиникага келсе бир аз отурат, жарым саат кетип калат. Мисалы үчүн өзүңүздүн баракчаңыз барбы? Инстаграм болобу, Facebook? Бизде студенттик поликлиниканын Инстаграмда дагы, Фейсбукта дагы баракчабыз бар. Ошол жактарга ушундай кызыктуу маалыматтарды дагы чыгарып турабыз. Окуу жайларда баягы чоң актовый залдарда студенттер чогултулуп, ушундай темаларда, бүт темаларда лекциялар окутулат. Вирустук гепатит, ОРВИ, туберкулез, бүт психологиялык биздин ар бир специалисттер кезек-кезеги менен барып, ушул темаларда иш алып барып, лекциялар, жанагындай мен айткандай КВН иштери жүргүзүлүп турат да. Бизде биздин студенттик поликлиниканын карамагында 121 000 студентти биз тейлейбиз, бүт Кыргызстан боюнча. Мен жогоруда айтып кеткендей, биздин поликлиника Кыргызстанда студенттердик деген именно бир эле поликлиникада, бул Бишкекте эле. Башка региондордо тилекке каршы жок. Балким болуп калаттыр эми чоң Ош шаарында мисалы чоң болгон эми, анан көбүнчө эле контингент Бишкекте окушат да студенттер. Ошон үчүн ошо биздин поликлиника бул бардык эле студенттер билет. Филармония жакта жайгашкан да, Рыскулова 8 көчөсүндө. Бирок биздин чоң окуу жайлардын алдында дагы биз эме деп коебуз, өзүбүздүн здравпункттар бар. Ал жакта бирден терапевт, бирден медайым, стоматолог, гинеколог врачтарыбыз отурат. Эң студенттерге керектүү болгон. Эмнеге здравпункттар? Бул окуу жайынын жанында жайгашкан алар. Бардыгына эле бул биздин негизги эмеге головной жагыбызга келгенге келе алышпайт, шарттарына жараша. Ошол чоң окуу жайлардын здравпункттарындагы врачтарга кайрылышат. Ар бир студент бизде жылдын башында, бул сентябрда окуу башталганда эле бизде график түзүлүп, 1 курска келген студенттер сөзсүз түрдө медициналык кароодон өтүшөт. Бул эмне себептен өтөт? Баягы ден соолуктарын билип, буларды дене тарбияга катыша алабы, катыша албайбы, ошол ден соолугуна жараша биз группаларга бөлүштүрөбүз. Дене тарбиянын основной группа деп коебуз, баягы бүт нагрузкаларды кыла ала турган, нормативдерди тапшыра ала турган, бул ден соолугу чың
балдар основной группага барышат. Кандайдыр бир ооруларына жараша лечебный деп коебуз го, ЛФК ошол жактарга бөлүнөт. Же болбосо совсем эле освобождение бошотулат. Бошотулгандар. Бул дагы ошо ден соолуктарына жараша. Ошондуктан бизде сөзсүз түрдө биринчи курста ушундай медициналык кароодон бүт вуздун студенттери өтүшөт. Эгерде өтүп аткан учурда бир кандайдыр бир чоңураак көйгөй табылып калса, ошолорду дарылай турган ыкмаларыңыз барбы же атайын бейтапканаларга жөнөтөсүзбү? Ал дагы деле болсо баягы оорунун канчалык деңгээлде диагнозуна жараша да. Жеңил түрү болсо, мисалы гепатит А формасы, бул жеңил түрү деп коебуз да. Анын чыгып калса, аны бизде өзүбүздө дарылай турган биринчиден ал терапевтте көзөмөлүнө алынат. Анан инфекционист дарыгерибиз бар. Алга консультацияга жөнөтүлөт. Алар учетко алып, карамагында болот. Анализдерин тапшырып, баягы кайсыл эмесине жараша период, острый, хронический кандай эмесине. Андан тышкары эгер керек болсо, биз албетте вторичный, третичный уровень деп стационарларга жөнөтөбүз. Анан башкаларга мындай жугузуп албаш үчүн ошо жугуштуу ооруларды таап алсаңыз, ошо изоляция кыласызбы же? Ооба. Аны дагы ошол баягы оорунун илдетине жараша канчалык кооптуу ошол аныкталган учурда. Бизде эң негизги бул туберкулез, билесиздер, оорулар жана жугуштуу оорулардын арасынан биз эмнеге ошо медициналык кароону өткөрөбүз? Бул дагы туберкулездүү выявляемость. Бизде поликлиникада 2 заманбап цифровой рентген аппараттарыбыз бар. Бул Бишкекте биздин эле поликлиникада болуш керек, жаңылышпасам, 2 цифровой жаңы аппараттарда заманбап. Илгеркиде флюорография эмес. Жок, ооба. Илгерки аппаратыбызда бар болчу. Аныбыз азыр андай илгерки аппараттарга уже флюоропленкаларда чыкпай калган. Азыр бүт ошо жаңыланып цифровизация болуп. Ошол флюорографиядан өткөрөбүз. Буга 2-нчи курстан баштап бизде 3, 4, 5-нчи курстар милдеттүү түрдө планга коюлушат. Жана мен айтпадым, жылдын башында сентябрда эле окуу башталганда биздин ошо участкалык терапевт, участковый терапевт, анан медсестралар деп коебуз, окуу жайларда бөлүнөт да. Бизде ар бир окуу жайдын өзүнүн закрепленный ошо врачтары бар. Ошолор иш алып барып, графикти түзүшүп, ошол боюнча биз флюорографиядан өткөрөбүз. Баягы биринчи курстар эле анча мынча өтпөй калат, себеби биринчи курска тапшырып атканда алар, билесиздер, 0,86 справка менен тапшырышат. Ал 0,86-нын ичине ошол флюорография обязательно кирет. Анан узкий специалисттерден өтүш керек. Бирок баягы биздин региондордон ал справканы сатып алып деле өздөрү өтпөй алып келген учурлар кездешет. Анан ошол биринчи курстардын арасында дагы туберкулез болуп ооруп калган студенттер чыгып калышы мүмкүн. Аны дагы айта кетпесек болбойт. Ошондуктан ошол учурдан пайдаланып, ошол справканы дагы баягы шашып жөн эле мындай убактысын короткулары келбей, ойбат эле сатып эле алайынчы же тааныштарын сала коюп жазатып алайынчы дебей, өзүбүздү биринчи кезекте өзүбүздү сыйлап, өзүбүздү ойлоп жана окуй турган группалаштарды дагы ойлоп, мугалимдерди дагы ойлоп, ошол справканы ар ким өзү өтүп, флюорографиядан действительно чын эле таза деп, анан туберкулез менен оорубайт деп ошону тастыктаганы жакшы да. Анткени ал жазатып алганы менен бизден ошол кездешкен, ошондой учурлар кездешип, кийинки акыркы 2-3 жылда, ошон үчүн бул физкультурный академия, медициналык академиялар только 0,86-ны биздин поликлиниканыкын гана жаратышат. Башка жактыкын жаратышпайт. Биринчи курска тапшырып атканда ар ким эле бизде чет жактардан келгендер да көп да. Региондордон чет жак дегенибиз. Ошол жактан жазатып келип эле меники даяр справка деп келишет да. Ошондой справка менен келсе дагы биздин өзүбүздүн врачтар сөзсүз түрдө кайра бир сыйра текшерип, анан баягы ошол флюораныкын именно биз пленкасын сурайбыз да. Биздин рентгенолог врачтар дагы бир сыйра көрүшүп,
чындыгында эле таза десе, анан биздикилер дагы бир печатьты басып беришет, ошо менен анан жөнөтөбүз. Албетте бирок баардык бул ушул Кыргызстандагы абитуриенттерди биз камтый албайт болушубуз керек. 0,86-ны бизден өткөргөнгөчү. Бирок ушул акыркы 2-3 жылда ошол талап университеттер тараптан дагы ушундай талаптар коюлуп, бизден 0,86 өтсүн деп. Азыр мындан мисалы 4-5 жыл мурда бизде жайкы убакта мындай эс алуу убак болуп, студенттер жок, жумуш азыраак болсо, кийинки жылдарда азыр жайкы мезгилде дагы бизде жумуш көп. Ушул абитуриенттерди кабыл алып, ошолорго эме кылабыз да, медициналык кароо өткөрөбүз. Бул кароодон өткөн студенттер акча төлөшөбү же бул өкмөт тараптан каржыланабы? Акча төлөнөт. Бизде антимонополия менен жана Минздравдын негизинде бекитилген атайын прескурант бар. Бирок бизде студенттик поликлиникада бул баалар андай деле кымбат эмес. Ар бир балага, мындай айтканда, доступный эле баа да. Бул мисалы справканын баягы бланкын эле төлөшөт жана флюорографияга төлөнөт. Анткени флюорографияга бизге керектелүүчү флюоропленка алабыз кайра. Аны ар бир баладан кийин обработка кылыш керек, спирт алышыбыз керек, ват алышыбыз керек дегенде, ошонун каражаттары эсептелинип, ошол баа эле коюлган. Мисалы бизден флюорография өтүү бул 78 сом. 78 сом. Жеке бейтапканаларда рентгендин баасы 300, эң эле арзаны 350 болуш керек бүгүнкү күндө мен билгениме караганда. 350 деген көргөн эмесмин чынакча. Ошон үчүн бизде 78 сом деген эми ошону айтып атпайм, студенттер үчүн бул мен ойлойм доступный эле баа деп. Да, шаурманын баасына жетпейт экен, Ооба да. Авиценна клиникалар тармагы 2000 жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Айтмадыңызбы, башында гинекологический гинеколог отурат. Алар дагы бат-баттан кездешет депчи, ошо гинекология тараптан кандай милдеттер менен келишет, анан алар кандай жардам алышат? Бул биздин поликлиникада гинекологдор, бизде 10 гинеколог дарыгер иштейт. Булардын баягы бөлүмдүн башчысы жана дагы бир гинеколог биздин ошол Рыскулова 8-де жанагы основной поликлиникада отурганы болбосо, калгандары ошол мен жогоруда айтып кеткен здравпункттарда, чоң жогорку окуу жайлардын здравпункттарында отурушат. Бул дагы болсо ошол студенттерге ыңгайлуу болуш үчүн. Студенттер медициналык кароодон гана өтпөйт кыздар, бизде кош бойлуу студент кыздарыбыз бар. Ошолор биздин ошо гинекологдордун көзөмөлүндө болушат. 9 ай төрөгөнчөктү көзөмөлдө болушуп, учетко алат го. Ошондой эле учетто болушуп, көзөмөлүндө болушуп, анан роддомго жөнөтүлөт төрөгөнгө. Андан тышкары биринчи курста мен жана айтып кеткендей медициналык кароодон сөзсүз түрдө бул кыздар дагы өтүшөт. Кыздар эми баягы элдерде суроо туулушу мүмкүн, бул биринчи курска келген кыздар, турмушка чыга элек кыздар гинекологко эмнеге көрүнүшү керек деген. Бул жакта сөзсүз гана турмушка чыккан эле келиндер эмес, кыздар арасында да кездешчү оорулар бар. Азыр тилекке каршы дагы бир өкүндүргөн нерсе, биздин кыздар эрте жыныстык жашоону баштагандар дагы бар. Андайлар да кездешпей койбойт. Анан жана эме деп коебуз го, нежелательная беременность депчи. Ошондой учурлар да кездешет да. Ошолордун алдын алуу иштерин жүргүзөт бизде гинеколог дарыгерлерибиз. Жана кыздардын бул мастопатия деп коебуз. Эмчек безинин сезгениши. Ошондой ооруларды алдын алуу максатында ошол эле
ИПП жыныстык жол менен жуга турган ооруларды алдын алуу, ошолорго бүт лекция окутулуп, кыздарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Гинекологдор, мен өзүм дагы жогоруда айткандай кесибим гинеколог. Мен деле ошондой участкалык гинеколог болуп иш алып барып жүргөн кезде кыздарды медициналык кароого келгенде биз биринчи сөзсүз түрдө аларга жанагы лекция окуйбуз. Кире калып эле баягы биздин гинекологиялык креслого жаткырбайбыз. Өзү биринчи курска келген кыздар, айрыкча баягы региондордон келген кыздар, ансыз деле мындай башка уже студенческая жашоо деп кичине мындай стрессовый абалда келишет да. Анан ата-энелери алыста калды, анан гинекологко келип эле гинеколог десе эле баары мындай биринчи чочулашат да. Мен кирбейм деп кээ бирөө уялып же коркушуп, баягы ар кандай сезимдери болот. Ошон үчүн биз биринчи кыздардын баардыгын группада кыздарды чогултуп алып, ошо гинеколог кабинетине киргизип, жанагы түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, кыскача маалымат берет, эмне себептен бул медициналык кароо жүргүзүлүп жатат. Нарушение менструального цикла деп коебуз, кыздардын айызынын бузулушу, ошондой гормональный нарушение, гормоналдык бузулуулар. Анан бул ошо гинеколог дарыгер алып бара турган иштер. Ошолорду айтып, кош бойлуу болуп турмушка чыгып, кош бойлуу болсоңуздар ушу бизге келип учетко турасыздар деп. Анткени окуу жайларга биздин справкалар гана жарайт. Анан баягы кош бойлуу келиндер 30 жумадан кийин иштеген айымдардай эле больничныйга чыгышат го. Биздин студенттерге дагы окуусуна свободный посещение берилет. Лекцияларга катышпай койсо болот. Практический сабактарына барып, ошо 30 жумадан кийин ошол справкалар берилет. Кандайдыр бир баягы ооруп, токсикоз болот, ар ким ар кандай көтөрөт, ошондойдо сабактан калып калса, ошол биздин дарыгерлер справка ачып берет. Окуу жайга биздин справкалар керек да. Анан ошол оорулардын алдын алуу иштерин жүргүзүшөт. Өзүңүздүн ошо кесибиңизде, поликлиникада иштеп жаткан учурда же жетекчилик жагында иштеп жаткан учурда бир кызыктуу окуялар болду беле? Бизде негизи кызыктуу окуялар көп эле болот. Айрыкча мен жаңы иштеп жүргөндө, баягы ошо гинеколог болуп иштеп жүргөндө, ушул жактан дагы көп жаңы нерселерди дагы үйрөндүм десем болот. Анткени азыркы жаштарда бул кызыктуу окуялар көп экен да. Ошол эле мисалы жыныстык катнаштын дагы буларда түрлөрү бар экен. Пейтинг деп коет. Пейтинг дегени между ног деп. Баягы түзмө түз катнаш эмес, ошо между ног деп айтышат экен. Анын дагы атайын мындай эл арасында башкача аталыштары бар экен да. Мен ошону чындыгында ушул жумушка иштеп, ошондо уккам да, ошол аттарды угуп алып мен бир четинен таң калгам. Ушундай сөздөр бар экен, терминдер бар экенинчи. Бул ошо жаштар арасында ошондой атап коюшат экен. Анан баягы кыздардын арасында дагы бул айтып кетчү нерсени, девственная плева дейбиз го, кыздык. Аны көп кыздар бизде баягы эме деп ойлошот да, бул мындай бир ушу гинекологдор биз жана медициналык кароо өткөргөндө эле биринчи ушул суроону беребиз да. Кыздар, силер вот ушу кыздык дегенди кандай түшүнөсүңөр деп. Дегенде ар кандай жоопторду угасың. Бир айтат, бул баягы бир кандайдыр бир мешочек дейт да. Бул бирөө айтат, бул жабык орган. Анан баягы биринчи катнаш болуп же турмушка чыкканда анан ошол тешилет депчи. Анан биз баягы атайын бизде дагы мындай материалдар бар, сүрөт эмелери менен муляждар, анан ошол жактан көрсөтүп, бул эч кандай жабык же андай бир мешочек эмес. Бул ушундай эле орган. Анатомические особенности, анатомиялык түзүлүшүн көрсөтүп айтып беребиз. Силер ойлогула, баягы ошо жанагы жогоруда айткандай пейтинг деп десе эле, бул биз боюбузга бүтпөйт деп ойлошот да. Анткени жанагы айткандай эле бул жабык орган деп түшүнүшөт кыздыкты. А негизи ал андай эмес. Анан баягы между ног деп ошондой катнашка барганда дагы баарыбыз билебиз, бул эркектин ууру сперматозоиддер аябай подвижный келет. Анан ал ошол суюктук баары бир буттан агып
кыз кишинин ошо жыныстык органына эме болуп калса, попадать этип калса, ал кызда кош бойлуу болуп калышы мүмкүн. Ошондой кездешкен учурлар да болгон. Анан баягы кыз өзү шок болот да, кандайча менде андай болгон эмес деп, анан сурап келип отурсаң, анан ошо айтышат да, между ног деп, ошондой пейтинг менен заниматься эткенбиз деп. Көбүнчө булар жанагы мектепти бүтүп атканда эме болот го, акыркы выпускной вечер. Ошол учурда ичимдик ичип алышып, анан ошондо ушундай кокустуктар болуп кетип, анан ошонун кесепетинен сентябрда баягы бизге медициналык кароодо келгенде кош бойлуу экенин билинген учурлар болгон. Андан тышкары менде дагы мен эме УЗИ дарыгери болуп да иштейм дебедимби, ошол учурда дагы бир кызык окуя болгон. Кыздар эмнегедир еще бул этек кири келбей жүрсө дагы мындай кээ бирөө ошону контролдобойт да. Негизи биз кыздарга айтабыз, азыр мисалы бул телефондордо дагы жакшы программалар бар атайын. Ошону эме кылган, көзөмөлдөп отслеживать эткенчи. Же бизде атайын календарлар берилет. Ошол жакта отмечать этип, туура келип атабы, же нарушение болуп атабы, ошону отслеживать этсеңер болот деп гинеколог дарыгерлер берет да ошондой календарларды. Ошону дагы кээ бир кыздар 2-3 айлап этек кири келбесе дагы кайра келбеген жакшы болду же ошондо элес албай жүрө берген кыздар бар. Анан сурасаң эстей алышпайт да, акыркы этек кирин качан келди эле. Анан же кээ бирөө ошо нарушение болуп атам, мен келбей жатат. Гинеколог баягы ошол суроону берет да. Канча жашыңан баштап келип атат, канча күндөн келип атат, оорубай келеби, ооруп келеби десе эле акыркысы качан келди деп эле эстей албай калышат. Анан канча ушинтип келбей жатса, эмне кылат, УЗИге направление берет. Анан ушинтип бир кыз келди, анан турмушка чыккансыңбы деп сурайсың. Турмушка чыккан кыздарды анткени биз баягы вагинальный датчик менен сразу эле көрсөк болот да. Турмушка чыга элек кыздарды биз 2 литр суу ичип, табарсыктын толтуртуп, анан ичинин үстүнөн карайбыз. Анан жок, турмушка чыга элек мен деген кыздарды анда суу ичип, табарсыгың толтур деп даярданып, анан ошентип текшерип атсам эле баягы кызда ал кош бойлуу кыз экен. Анан чоң кыз сиз эми атын айтып беременная турбайсыңарбы десе эле кайра жуулкунуп, эже сиздин уятыңыз барбы, эмне деп атасыз деп мени кайра ошентип урушуп, экөөбүз ушундай эме болуп кеткенбиз да. Анан мен экранды буруп айланып кетейин, мен сени мына лялечкаң уже мынча болуп калыптыр срогуң, мен сени ичиңе салып коюп же башка бирөөнүкүн көрсөтүп атам, мына датчик сенин эле курсагыңда турат го, мына бала деп көрсөтүп эметкенде, анан кийин эстешип, анан ушундай учурлар дагы кездешкен да. Эмне кылдыңыз анан? Өзүнүн участкалык гинекологуна кайра биз эмени жазып берип, баягы УЗИнин заключениясын жазып берип жөнөтөбүз. Алар менен дагы бизде иштей турган психолог врачтарыбыз бар. Алар если турмушка чыга элек кыз болсо, баягы сурап, жигитиң ким, баланын атасы ким деп аларды чакырып, үй бүлө курабыз. Ата энелерин чакыртып, же болбосо үй бүлө курулбай эме боло турган болсо, баягы кыздын ата энесине сөзсүз түрдө маалымат беребиз. Кызыңыз ушундай болуп калыптыр деп. Анан андан ары чечишет. Бирок бизден өздөрү расписка жазып, кээ бир апалар кызыма жоопкерчиликти өз мойнума алам деп барып, эгер срок кичинекей болсо, аборт кылып салганда учурлар кездешет. Анткени бизде кыргызда эмне деген жакшы сөз бар. Эл эмне дейт? Эл караган бетибизди жер караттың. Мен атаңа эмне деп жооп берем? Биздин энелердин сөзү да. Анан дагы мен жогоруда айткандай, мунун последствияларын ойлонбойт да. Мисалы ар бир аборт деле бул травма, балага травма, кызга. Анан эч ким бул аборт кылгандан кийин дагы бул келечекте эне боло алат деп 100% кепилдик эч ким бере албайт.
ар бирибиздин организмибиз индивидуальный дейбиз медицинада. Ооба кээ бир кыздар кайра боюнда боло берген учур кездешет. Ошол эле мен УЗИ дарыгери болуп иштеп жүргөндө 2-3 ай катары менен бир эле кыздын ушундай нежелательный беременность менен боюнда болуп калып келип көрүнүп, анда эмне бир эле ай болгондо ал 2-3 жумалык эле болот да. Жаңы эле задержка болуп баштаганда келип башташат. Тест салса эле тест положительный чыгат, анан УЗИден баягы кичинекей эле плодное яйцо эме эле болуп көрүнөт. Анан ооба беременность бар экен, 2-3 жума деп коюп берсең эле, анан баягы медициналык эме боюнча 7 жумага чейин эме деп коет. Таблетизированный аборт депчи. Бул дары менен ошол эмени түшүрсө болот, бойдон алдырса болот. Ошентип алдырган учурлар бар. Анан биздеги бул частный клиникалар срокторуна карабай, мисалы чоң сроктогуларды деле аборт кыла беришет да. Ошондой да учурлар кездешет. Анан ошол кыз калп айтпасам ушу 2 же 3 жолу бир эле кыз. Аягында мен аны уже таанып да каласың да. Сен баягыда эле келбедиң белең деп. Ошентип ушундай болуп калды эже деп. Анан эң кызыгы бул 3 жолу тең 3 башка жигиттен да. Аягында канча бир айдан кийин ал совсем башка жигитке турмушка чыгып кетти. Бир четинен кызыктуу болсо, бир четинен эми бул да өкүндүрөт. Өкүнүчтүү. Бул дагы болсо, бул эмнени айтат? Баягы кыздын билимсиздиги. Ошол эле биздин кыргыз апаларыбыз үйдө ошо кыз менен сүйлөшпөйт. Беседа кылып ошол түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөйт. Негизи мен ойлойм да ушундай түшүндүрүү иштерин мектептен башташ керек. А биздин менталитетке карата тилекке каршы муну уят көрүшүп, азыр мектептерде билбейм. Бул жогорку класста ошондой иштер жүргүзүлбөйбү? Бирок ошол иштери жүргүзүлсө, мисалы аябай жакшы болмок да. Анткени жанагындай уже бизге студент болуп келгенде бул нежелательный беременность болбой жана антип шок болушпай өздөрү сентябрда. Этеккерлерин контролдобой билбей калган үчүн боюнда болуп жүрүшөт да. Ошону биз жана медициналык кароодон ошолорду айтабыз. Ооба биз аларга эне эмеспиз, эже эмеспиз. Баягы половой жашоо менен жашаба деп тыюу сала албайбыз. Биз медик катары кеңеш гана бере алабыз. Бул бир гана кош бойлуулуктан эмес, жанагындай ИПП, жыныстык жол менен жуга турган оорудан сактайт деп. Анан даже если бул ооба сенин өзүң жашооң, өзүң билесиң, өзүң тандооң, 18-ге чыккандан кийин тем более биз эч кимге указ бере албайбыз. Сен бул жигит менен жүр, буну менен катнашта бол же болбо депчи. Ал силердин өзүңөрдүн ишиңер деп айтабыз. Биз эми энедей болуп биз ага запрет кыла албайбыз. Бирок как медик сактануу жолдорун түшүндүрүп, жок дегенде презерватив колдонуп, ошондой ооруга, нежелательный беременностька чалдыкпагыла. Анткени бунун баягы последствияларын айтып, ошол оорулар деле эмнеге алып келет? Кыздардын ар кандай органы малаба таза деп коебуз, баягы воспалительный ооруларга, алардын кесепети кетип эмнеге алып келет? Тукумсуздукка алып келет. Баягы жакшынакай эле турган эле адам эле туруп туруп эле боюнда болбой же эме болбой калат да. Ушунун баардыгы башталышы ошондой нерселерден башталат да. Азыр бирок бир чети бул интернеттен маалымат алышып кыздар эме да, мындай көп кыздар мындай проинформированы да. Кээ бир кыздар турмушка чыгаарда деле жанагы эле ошо кыздыгын текшерткени келишет. Эже мен окудум. Кээ бирөөндө баягы биринчи нике түнүндө ошо кыздык чыкпай калат экен. Анан үйдө уруш талаш болот экен. Анан меникин көрүп бериңиз, меникин текшерип бериңиз депчи. Ошондой ошентип келгендер дагы бар. Анан кээ бирөө азыр жигиттери деле ээрчитип келишет. Эже биз ушул кызга үйлөнөт элем. Анан ошону текшерип берип коюңуз. Алсам уят болуп калбайм ата энеме дегендейчи. Анан ошол эле учурда тилекке каршы азыр жаштар үй бүлө курганга чейин деле
ушундай катнашка барып жанагынтип кээ бирөө боюнда бар болуп калып анан ал жигит дагы мындай түшүнүктүү болуп жоопкерчиликтүү болуп ошол кызга үйлөнсө жакшы. Үйлөнбөй таштап кеткендер да бар да. Анан баягы эле кыздын шору, кыздын ата энесинин шору, анан ошодон баягы кыздын энелери келип, жана мен жогоруда айткандай, эл караган бетибизди жер каратты, айылда биз эмне дейбиз, баланчанын кызы, түкүнчөнүн кызы минтип калыптыр деген сөзгө калабыз деп, баягы эл эмне дейт дегенди ойлошот да. Кыздын абалын ойлобойт, кыздын келечегин ойлобойт. Азыр мисалы алдырып салсак, бул келечекте кайра боюнда болуп эне боло алабы деген суроону бериш керек да. Ошентип кайрылган учурларда мен энелерин чакырып ошол нерсени айтчумун да. Эже, мен азыр түшүнүп жатам сиздин абалыңызды. Албетте, сиз азыр ачууңуз келип, мындай ушул моментти гана ойлонуп жатасыз. Бирок келечек, кыздын келечегин ойлошуңуз керек депчи. Бул кызыңыз да келечекте ушун менен эле жашоо токтоп калбайт. Анткени алданып калган да учурлар болот да, баягы кыздарды алдап, жанагындай же ар кандай бир үрү бүлөдөгү зордук зомбулукка кабылган кыздар бар. Ошондойдон да боюнда болуп калган кыздар бар. Анан аны биз алдырышыбыз керек деп, анан аны деле алдырган учурда баягы срокторуна жараша ошонун кесепетин ойлонуңуздар деп кеңеш беребиз да. Келечекте ушу менен эле бул кыздын жашоосу бүтүп калбайт. Турмушка чыгат буйруса, бул дагы болочокто эне болушу керек, балалуу болуш керек деп. Аны туура кабыл алып, туура чечим кылгандар да бар. Туура эмес чечим кылышып, жанагынтип кыздын ошо курсагындагы баланы алдырып салгандар да бар. Жана сиз зордук зомбулук деп калдыңыз, ошондой зомбулук менен кайрылган студенттер да кездешеби? Ооба, айрыкча азыр жаштар арасында дагы бул ошол психологиялык жактан стресске, ушундай зордук зомбулукка, өздөрүнө кол салуу, суицид кылган, попытка кылгандар дагы бар. Анткени азыркы жашоодо баягы эле турмуштун, жашоонун кандай десем, жашоонун акча табуу маселеси менен бизде ата энелер мигрант болуп чет жактарга иштөөгө кеткенге мажбур болгондор бар да. Анан алардын балдары каякта калат? Бир туугандарыныкында калат, же жатаканада калат. Жатаканада жашап, же мындай баягы шарттары болуп, квартираларга чыгып, жакшы шартта жашагандар болсо жакшы. Анан жанагындай тайкесиникинде, байкесиникинде деп ар кимдин үйүндө калып, ошол жакта деле тууган арасында зордук зомбулукка кабылган студенттер бар. Андай студенттер эмне кылат? Айтпайт, албетте, чыдап жүрө берет, бирок ошолор баары бул стресс да балага. Бир күн болбосо бир күн ал чыгат. Анан ошондойлор баягы суицидке барышып, канчанча этаждан секирем дегендер, же секирген, же өзүнүн баягы лезвиялар менен кан тамырларын эме кылабыз деп ошондой өздөрүнө кол салган учурлар кездешет. Ажырашуу, ата эненин ажырашып кетип, анан баягы бала ортодо же эне менен же ата менен калып, анан бизде бир кыз бар болчу, ошо ата энеси ажырашып кетип, кыз эмнегедир атасынын колунда калганда, 2-3 тууган болчу. Анткени атасы окуусунун контрагын төлөп, атасы обеспечивать этчи да. Энеси менен көргөнгө тыюу салып койгон. Балага эне да керек да, айрыкча кыз киши болгондон кийин. Анан ал кыз жашыруун түрдө энесиникине барып, апасы менен кезигишет. Атасына калп айтат, сабак мисалы 2-де бүтсө, бүгүн 4-тө же 5-те бүтөт деп окуудан чыгып алып ошол жака барат. Ошол жака барып, апасынын жанында кечке кармалып калып, анан үйгө кеч келип, уруш талаш болуп, сен каякта жүрөсүң, сен жигиттер менен жүрөсүң деп, баягы ошол атасы кызын эле бир чоң эркек баланы сабагандай сабап, кол көтөрүп, ошондой зомбулукка кабылгандагы студенттер бар. Анан бизде психолог дарыгерибиз бар. Чара көрүлөт. Психолог дарыгерлерибиз бар. Баягы эле алар биринчи эле терапевтке келишет, анан сурап, анамнез чогултуп, анан консультацияга
психологко жиберилет. Психологдары керебиз кандай студенттер менен иштеп аларды ушул акыбалдан чыгарганга аракет кылышат. Эгер такыр эле баягы запущенный болуп анан стационарга жатууга аргасыз болсо, биз жиберебиз республикалык стационарга, анан ал жактан курс лечения алып чыгышат. Студенттерде дагы көйгөйлөр чоң болот экен. Көйгөйлөр чоң, көп. Бизде дагы бир четинен жашоо кызыктуу болсо, бир жагынан ушундай көйгөйлүү маселелер көп десек болот. Мен ойлойм, бул баары ушу менен токтоп калбайт. Андан ары дагы поликлиникаңыз өнүгүп, башка дагы филиалдар ачылып, бир гана Бишкекте эмес, башка чоң сиз айткандай ушу Ош шаарында, Каракол шаарында студенттер дагы аз эмес, ошол жака дагы ачылса эң жакшы болот деп ойлойм. Анан сиз ошо профилактика тармагындагы көп алып барат экенсиз. Чекап деген азыр мода болуп кетти. Ооба. Сиздин поликлиникада ошо чекап жүргүзүлөбү? Ошол тармакта кандай иштер алып барылат? Ооба, бул чекап деп кийинки жылдары мындай мода болуп, модага айланды десек болот. Колунда бар биздин эмебиз, тургундарыбыз жада калса чет жактарга деле барып ошо чекап өтүп келип атышпайбы? Бул жакшы, негизи жакшы нерсе деп ойлойм. Анан студенттер арасында деле ошентип өтсө болот, бирок студенттер эми аны ошондой маалымат катары билишип, өздөрү алдын ала келгендер деле бар. Кездешет андайлар деле. Бизден эмнени өтсө болот? Бизде анализдерди тапшырса болот. Бизде студенттерге эң жөнөкөй бул негизги керектүү первоначальный анализдер десек болот. Бул кан тапшыруу, зарасын, общий анализ крови мочи деген ошол анализдер бекер жүргүзүлөт. Жанагы эле флюорография, УЗИ. УЗИ бизде прескурант боюнча, анын деле баалары кымбат эмес. Эң эле кымбат бизде бул 171 сом болуш керек, калп айтпасам. Органдарга жараша, ар бир органдын баасы өзүнчө. Ошол эле кыздар мисалы женский жактан текшерүүнү бул 114 сом, 171 сом ушул орган малабы таза деп. Бөйрөктөрүн текшертет, ички органдарды. Печень, желчный пузырь, щитовидканы, ошол эле кыздар молочный железаны бизден ошо УЗИден өткөрсө болот. УЗИ аппаратыбыз дагы жаңы, жакшы. Биз 2023 жылы Минздрав тарабынан бизге берилген жакшы аппарат, заманбап. Ошол эле кош бойлууларды да көрөт, доплер, бүт бардыгы бар УЗИ аппаратыбызда. ВИЧ, РВга жана сифилис ооруларына анализдер алынат. Гепатиттерге бизде медициналык окуу жайлардагылар жана практикага барышат да. Ошолор сөзсүз түрдө практикага барарда гепатит, ВИЧтерге анализ тапшырып, текшерилип, анан бизде жана санкнижкаларга допусктар берилет. Андан тышкары дагы кандай илдеттер менен сизге кайрылышат? Анан аларды эмне кылып дарылайсыз? Бизде дагы бул студенттер арасында көп кездешкен оорулардан бул көз оорулары болуп саналат. Эң ири кездешкендер бул миопия. Миопия оорусу, көз оорусу. Бул анын дагы өзүнүн баягы эмелери бар, степендери. Лёгкая, тяжелая деп коебуз, жеңил, оор түрлөрү. Ошого жараша булар дене тарбиядан дагы бошотулат. Жеңил түрү болсо жанагы лечебный физкультурага катышса болот. Баягы эле ал дагы индивидуально ар бир менге подбираться этилет. Окулист дарыгерибиз бар бизде. Ал текшерип, анан заключенияны берет. Эгер жана оор түрү болсо, тяжелый степени болсо, алар биротоло бошотулат да. Бул дагы бир четинен баягы студенттердин кичине да болсо бул окууда негизи дене тарбияга катышканы бул ден соолукка пайдалуу эле нерсе болмок да. Анан тилекке каршы ошондой ден соолуктарына байланыштуу бошотулуп калган студенттерге бир четинен бул дагы кайра эле өкүнүчтүү да. Ошол эле сколиоздор, плоскостопия, майтаман деп коебузбу, жайтаман. Ошолор булар дагы эмесине жараша, степендерине жараша же лечебный физкультурага же такыр бошотулушат да. Анан бошотулганда эле эми
физкультурага катышканга болбойт деп кээ бир студенттер ошо чынын айтканда ошо физкультурага өздөрү эле катышкылары келбейт да, жалпы болонушат. Анткени ал жакта эмне нормативтерди тапшырыш керек да. Чуркаш керек, канча бир километр, метр дегендерди секириш керек, ар кандай көнүгүүлөр бар да. Зачет ала албайбыз, анан ал мугалимибиз жаман, анан бул мындай тигиндей деп анан ар кандай бизге бошотууга справка жазып бериңизчи деп жөн эле баягы показания болбосо деле ошентип келген дагы студенттерибиз бар. Аны ошо биз атайын ВКК комиссия деп коет. Биз орун басарлар жана ар бир бөлүм башчылары болуп 3 кишиден турган комиссия ошол справканы жазып берет. Чечим баягы диагноздарына жараша карап турупчу кимге чынында эле катышканга болот же болбойт деген чечим чыгарып бергенде комиссия берет да. Анан кээ бирөөлөр ошентип эже жазып берип койгулачы деп баягы келишет да, суранып. Жөн эле катышкыбыз келбей жатат деп. Анан аларга ошентип кеңеш беребиз. Ансыз деле силер азыркы жаштар спорт менен машыкпайсыңар, эч кандай көнүгүү кылбайсыңар. Мисалы шаарда көбүнчө көп кабаттуу үйдө жашаган мисалы балдар, кыздар эмне иш кылат? Ал жактан бир таштандын эле төккөнгө чыгышпаса, тепкичтен деле чыгышпайт да, түшүшпөйт. Лифт деген бар. Эч кандай мындай движение жок да. Ошон үчүн мен наоборот катышкыла деп биз кеңеш беребиз да. Бул кичине да болсо силердин ден соолугуңарга пайдалуу депчи. Азыр мисалы силер аны мындай түшүнбөй жатасыңар, катышкыңар келбей жалкоолонуп жатасыңар, бирок бул да болсо кичине өзүңөргө ден соолугуңарга пайдалуу депчи. Ошо биздин студенттерибизге же болбосо ошолордун ата энелерине кеңештериңиз бар болсо кайрылып кетсеңиз болот. Ооба, биздин урматтуу ата энелер, биздин сүйүктүү студенттер, жаштар негизи биздин келечегибиз. Балдар ошо биздин келечегибиз, булар биздин келечекте болчу ата энелер. Ошолордун ден соолугуна кам көрүп, жашынан эле ата энелерге дагы кеңешибиз балдарыңарга өз убагында көңүл буруп, ошондой эле медициналык кароодон өткөрүп туруусун суранмакчыбыз. Студенттерди дагы бир жери ооруганда эле келип эмес, оору электе эле, анткени биздики поликлиника первичный, биздики ооруну дарылоо эмес, ошону алдын алуу да. Баягы жакшы сөз бар го, легче предотвратить, чем лечить дегенчи. Ошондой эле ошону алдын алуу жакшы да. Анан эч кандай даттануу болбосо деле, ой эме иштерим оорубаса деле эмнеге бармак элем дебей, өзүн сүйүп, адам ден соолугуна кам көрүп, жөн эле ошол профилактикалык, с целью профилактики кайрылып, ошол эң эле жөнөкөй анализдерди тапшырып, бир жылда бир ошо УЗИден дагы органдарын текшерип, ошондой медициналык кароо өтүп койсо болот. Ошого чакырмакчымын. Анан бул бизде региондордо дагы мисалы көп да, айыл жергесинде айрыкча талаа иштери, анан жумуш көп да, шаарга караганда. Анан ошо ата энелер мындай кичине балдарга көп, баягы мен жана айткандай эле, эч жери оорубаса эмнеге бармак элек деген түшүнүк менен эле барышпайт да, дарыгерлерге кайрылышпайт. Анан кээ бирөөндө өнөкөт оорулар, мисалы жүрөк, врожденный пороктор болот го, ошондой же ар кандай аномалия, бир бөйрөк менен жашаган балдар, же болбосо тескерисинче 3 кошумча деп коебуз го, дополнительная эме почка депчи. Менин практикамда дагы эме кездешкен да. Бир кызда менде ошо кош бойлуу болгондо гана билинген, бир бөйрөгү курсагында жайгашкан экен. Ошо аномальное расположение деп коебуз органдарыны. Ошондой учурлар дагы кездешет, ошолорду билишпейт. Биринчи жолу ошо бизге келип жанагындай медициналык кароо өтүп атып эле, аны дагы бир жөн эле баягы терапевт ошо анамнез чогултуп, анан УЗИге направлять этип калып эле ошодон билинген учурлар болот да. Өзүнөн сурасаң, биз буга чейин деги эле антип көргөн эмеспиз, билген эмеспиз деген жоопту угабыз да. Ошондой болбош үчүн ар бир оорунун негизи алдын алган жакшы да. Алдын алып, ошол оору башталып атканда дарылаганда жеңил болот да. Врачтарга дагы, адамдын өзүнө дагы. Ошон үчүн профилактикалык осмотрларга барып туруңуздар демекчимин.
мен сизге толугу менен кошулам. Биздин каналдын негизги максаты ушул профилактика же болбосо алдын алуу, эч кандай ооруганды күтпөш керек деп айтабыз да. Айтып кетчү нерсе, биздин башкы демөөрчүбүз Авиценна клиникасы сиздин ден соолугуңузга кам көрөт. Жана Авиценна клиникасында дагы ушундай профилактика программалары көп. Атайын чекаптардын түрлөрү дагы бар. Мисалы үчүн турмушка чыгып атканда кызды дагы эркекти дагы текшере турган, же болбосо атайын урологический же жашына жараша дагы, мисалы үчүн 30га чыктыңбы ушундай чекап өт, 40ка чыктыңбы ушундай чекап, 50, 55 ушинтип жаштар менен да бөлүнгөндөр бар. Же мисалы үчүн бир гинекологический бир илдет менен келсе, ошого жараша чекаптар бар да. Ошондуктан баардык адамдарды, эгерде сиздин мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, жеке бейтапканага барганга же аябай кымбат чекапка мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда өкмөттүн эле поликлиникасына же бейтапканасына барсаңыз болот. Ал жерде ошондой эле анализдер, ошондой эле адистер иштейт. Алар дагы сизди керектүү чекаптан өткөзөт дагы. Анан алардын баасы кыйла эле арзаныраак болот. Бирок өзүңүздүн жашаган жериңизден баштасаңыз болот. Же эгерде Бишкек шаарында жайгашсаңыз, анда биякта бара турган бейтапканалар аз эмес. Сиздин келгениңизге чоң рахмат. Ушу майрамга карабай өзүңүздүн убактыңызды бергениңизге чоң рахмат. Ушу биздин бере турган маалыматыбыз элдерге жетсин, элдерге пайда алып келсин деген үмүттө жасап атабыз. Эгерде келечекте ушу профилактика жактан же болбосо гинекология жактан дагы бир өзүңүздүн айта турган бир жакшы темаларыңыз же болбосо көйгөйлүү темаларыңыз бар болсо дагы келип кетсеңиз жакшы болот. Биз сизди күтөбүз. Чоң рахмат. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирмекчимин. Жакшы ушул биринчи байлык ден соолук деп, чындыгында баягы адамга ден соолук болбосо башка эч нерсенин кереги жок. Мындай адамдын жаны ооруп турганда бүт нерсе кызыксыз болуп калат го. Аны баягы ар бир адам любой нерсени баягы өзүнүн башына келгенде гана сезет эмеспизби? Жакшынакай эме болуп жүргөндө ан менен деле мындай ойлонбойбуз да ошол жөнүндөчү. Анан ооруганда эле баягы ошонун ден соолуктун эмесин сезип канчалык керектүү экенин баркын билебиз да. Ошон үчүн кыргыз элине, көрүүчүлөргө баардыгына ден соолук кааламакчыбыз. Бүгүнкү биздин маек кичине да болсо кандайдыр бир пайда алып келет деп ишенелик. Биздин жаштарга, ата энелерге, сиздерге да ушу чакырганыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз элибиз ден соолукта болсун. Кыргызстан өнүксүн. Өнүксүн. Чоң рахмат.